Кошунамдын үйүнө арабасын сурап чыксам, үйүндө эч ким жок экен. Жаман ой жок, кайра кайтарып берем деген ойдо арабасын алып чыгып, көмүр ташып бүтүп чарчап кайра арабаны алып беришти унутуп калыпмын. Бир жумадан кийин көрүп калып, арабанын айынан кошунам менен жаман сөздөр менен айтышып калдык. Айылдын участкалык милициясы келип менден кантип уурдадың, жазып бер деп коркутуп жатат. Арабаны сүрөткө тартып, аялымы баламы суракка алып жатат. Ушул мыйзамдуубу? Мен арабаны уурдасам башка жакка алып барып бекитип салмакмын. Эшиктин алдында турган болчу. Участкалык милиция кечирим сурап жарышкыла, эмесе иш козгойм деп жатат. Кандай кеңеш бересиз? Сиздин оюңузча кантсем болот? Мен сизге кошунаңыз менен тынышууну сунуштулат элем. Себеби дегенде бул жерде кылмыштын курамы жок. Эмнеге кылмыштын курамы жок? 2019-жылдын 1-январынан баштап күчүнө кирген кылмыш жаза кодексинде эгерде уурдалган нерсе олуттуу зыян келтирсе, демек 10 000 сомдон жогору болсо, анда кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Эгерде сиз уурдады деп жаткан ошол араба 10 000 сомдон жогору болсо, анда сиз кылмыш жоопкерчилигине тартылышыңыз мүмкүн. Эгерде сиздин кошунаңыз талап коюп туруп алса, жок уурдаган, бул себеби дегенде сиз анын уруксаты жок, аны сиз өзүңүздүн үйүңүзгө мындай жашыруун алып кирип алгансыз. Эгерде негизинен кылмыштын максаты болуш керек. Кылмыш өзүңүз айткандай, сиз арабаны уурдап, өзүңүздү пайдалануу же аны сатып бир пайда табуу максатында жасабаган болсоңуз, анда кылмыштын максаты жок негизинен. Бирок ошого карабай жаңы жоруктар деген Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө атайын кодекс кабыл алынган, жаңы кодекс. Бул дагы 2019-жылдын 1-январынан күчүнө кирди. Бул боюнча баягы олуттуу зыян келтирбеген, демек жогоруда айтпадым, 10 000 сомго чейинки демек уурдалган буюмдарга бул жоруктар кодекси менен айып салынышы мүмкүн. Бирок ошого карабай сизди кошунаңыз менен тынышууга сунуш кылат элем. Ал эми участкалык милициянын аракеттери боюнча албетте ал кызмат адамы, ага арыз түшкөндөн кийин ал сөзсүз түрдө ишти ар тараптуу объективдүү карап чыкканга милдеттүү. Ошондуктан ишти көргөн билгендердин баарысынан демек түшүнүк каттарды алып, ал эми ошол далил буюм болгон арабаны, бул араба негизги далил буюм болуп жаткандыктан аны сүрөткө тартып, же болбосо убактылуу аны далил буюм катары мындай алып турганга дагы укугу бар. Ал эми сизге кылмыш ишин козгойм дегени боюнча сөзсүз түрдө бул жерде мен кылмыш курамы жок. Сизге мындай жоруктар боюнча иш ачылып, сизге мындай айып салууга алып келиши мүмкүн. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодекси 90-берене орчундуу эмес өлчөмдө уурдоо, бөтөн мүлктү орчундуу эмес өлчөмдө уурдоо, башкача айтканда жашыруун алып коюу, экинчи категориядагы айып пул же болбосо экинчи категориядагы коомдук жумуштарга тартуу түрүндө жазага алып келет. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодекси 200-берене уурдоо, башкача айтканда олуттуу өлчөмдө жасалган бирөөнүн мүлкүн жашыруун уурдап кетүү, 4-категориядагы түзөтүү жумуштарына же 5-категориядагы айып салууга же 1-категориядагы айып салуу менен 1-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Төмөнкүдө жасалган ошол эле жоосун ири өлчөмдө адамдардын тобу же алдын ала сүйлөшүү боюнча адамдардын тобу тарабынан адамдын менчигинде же башка укукта турган турак жайга же башка объектке кирүү менен 6-категориядагы айып салууга же 2-категориядагы айып салуу менен 2-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Өзгөчө ири өлчөмдө жасалган ушул берененин 1-2 бөлүктөрүндө каралган жоосундар 3-категориядагы айып салуу менен 3-категориядагы эркиндигинен ажыратууга жазаланат.